Кийинки сөз Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын өкүлү Аблабеков Өмүрбек Келдибековичке берилет. Саламатсыздар, урматтуу судьялар. Жаран Табылдиеванын кызыкчылыгын көздөгөн Матсаковдун өтүнүчү боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 403 беренесинин 4 бөлүгүндөгү өтүп кеткен мөөнөттү калыбына келтирүү арызын канааттандырууда же баш тартуу жөнүндө судьянын токтому апелляциялык инстанцияда сотко даттанышы мүмкүн. Ал токтому жокко чыгарууга жана берилген даттанууну жана сунушту маңызы боюнча кароого же ушул кодекстин 417 беренесинде каралган талаптарды аткаруу үчүн даттанылган соттук актынын чыгарылган сотко кайрылууга укуктуу. Башкача айтканда кассациялык тартипте даттанууга жатаары процессуалдык мыйзамда каралган эмес деп Конституциянын 23 беренесинин 3 жана 5 бөлүмүнө адамдын жана жарандын укуктарын жана эркиндиктерин чектеген мыйзам алдындагы ченемдик укуктуу актыларды кабыл алууга тыюу салынат. Конституцияда белгиленген адамдын укуктары жана эркиндиктери эч кандай чектелүүгө жатпайт деген нормаларга каршы келет деп көрсөткөн. Өтүнүчүндө Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 403 беренесинин 4 бөлүгүндө өтүп кеткен мөөнөттү калыбына келтирүү арызын канааттандырууга же баш тартуу жөнүндө судьянын токтому апелляциялык инстанцияда сотко даттанышы мүмкүн. Ал токтомдо жокко чыгарууга жана берилген даттанууну жана сунушту маңызы боюнча кароого же ушул кодекстин 417 беренесинде каралган талаптарды аткаруу үчүн даттанылган соттук актыны чыгарган сотко кайтаруу укуктуу деген норма соттолгондун сот чечимине даттануу укугу бузулганына алып келет деген жүйөсү негизсиз. Анткени кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 46 беренесинин 7 бөлүмүнүн 2 пунктунда соттолгон соттун чечимин көчүрмөсүн алууга жана аларга даттануу укуктуу деп көрсөтүлгөн. Демек Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык ар кимге ушул конституцияда мыйзамдарда Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган эл аралык келишимдерде эл аралык укуктук жалпыга таанылган принциптерди жана ченемдерде каралган анын укуктары менен эркиндигин соттук кароого кепилдиктер берилет. Ал жогоруда турган сот тарабынан ишти кайра каратуу укугу менен өз ара байланышта болуп эч кандай чектөөгө тийиш эмес жана мыйзам жана сот алдында баардыгы бирдей деген принцибинин негизинде жүзөгө ашырылат. Ал эми өтүп кеткен мөөнөттү калыбына келтирүү арызын канааттандырууда же баш тартуу жөнүндө судьянын токтому апелляциялык инстанцияда сотко гана даттанылышы мүмкүн деген норма соттук процесстин катышууларынын тең укуктуулук принцибин сактап, өз убагында кабыл алынган чечим менен макул болбосо даттанууга гана чакырат. Кылмыш иштери боюнча чечимдерди өз убагында даттануу менен негизсиз созулуктуруудан жана чубалжыруудан гана сактап калат. Ал эми апелляциялык тартипте даттануу берүүнүн жүйөлүү себептен улам өткөрүлүп жиберилген учурда даттанууга укуктуу адамдар өкүм чыгарган сотко өткөрүлүп жиберилген мөөнөттү калыбына келтирүү жөнүндө өтүнүч билдире алышат. Ошол эле учурда Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 357 беренесине ылайык өкүмдүн корутунду бөлүгүндө чечүүдө тийиштүү болгон маселелерде өкүмдүн даттануунун тартиби сөзсүз түрдө өкүмгө камтылууга тийиш экени көрсөтүлгөн. Ал эми Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 360 беренесине ылайык өкүм жарыяланган күндөн кийин 5 суткадан кечиктирбестен анын көчүрмөсү соттолгонго же акталганга, адвокатка жана айыптоочуга тапшырылышы керек деп так дагы көрсөтүлгөн. Демек, ишти жогору турган сот тарабынан кайра каратуунун конституциялык кепилдиги талашылып жаткан ченем Конституциянын 23 беренесинин 3 жана 5 бөлүмүнө карама каршы келбейт. Кабыл алынган чечимде ишти жогору турган сот тарабынан кайталап кароо жана кайра каратуу деген укуктук түшүнүктөр аралаштырылып берилүүдө. Бул такыр мүмкүн эмес. Ишти кайталап кароо соттун биринчи инстанциясынын эрежелери боюнча гана жүргүзүлөт жана укуктук мамилелердин субъектиси болгон конституциялык нормага ылайык соттолгонго гана тийиштүү. Ал эми ишти жогору турган сот тарабынан кайра каратуу укугу ар кандай процесстик эрежелер боюнча жүзөгө ашырылат. Конституциянын биринчи беренесинде Кыргыз Республикасы укуктук мамлекет деп белгилейт. Бул коомдук мамлекеттердин баардык чөйрөлөрү укуктугуна негизделет дегенди билдирет. Ал эми укук коомдогу ар кандай кызыкчылыктар ортосундагы укук тартибин жана
тең салмактуулукту кармактырууга жол берет. Мыйзам чыгаруучу тараптан Кыргыз Республикасынын мыйзам жана сот алдында баардыгы бирдей экендигин жогорку коюп, соттук териштирүүнүн катышуучулары ар бир кабыл алынган соттун чечими менен макул болбосо, апелляциялык мөөнөттү сактоо менен даттануу укугу түшүндүрүлөт. Ал эми жүйөлүү себептен улам даттануу мөөнөтү өткөрүлүп жиберилген учурда мөөнөттүн калыбына келтирүү нормасы дагы даана көрсөтүлгөн. Апелляциялык даттануу мөөнөтүнүн калыбына келтирип берүү жөнүндө өтүнүчтө сот тарабынан кароо менен күнөөлүүлүктүн жана жоопкерчиликтин чарасы жөнүндө маселелер чечилбейт. Ал эч жак кабыл алынган чечимдердин даттануу укуктары багытында түшүндүрүлгөнбү? Соттук отурум протоколу өз убагында даярдалганбы? Соттук актынын көчүрмөсү сот өндүрүшүнүн тили билбеген иштин катышуусуна котормосу менен тапшырылганбы? Соттук актынын колдонуу бөлүгүндө даттануу мөөнөтү так эмес көрсөтүлгөн гана мыйзамдуулугуна жана негиздүүлүгүнө баа берилет. Демек, Конституциянын 23 беленесинин 3 жана 5 бөлүгүнө ылайык четтетүүгө тийиш болгон укуктардын катарына кирген соттук коргонууга болгон укук мыйзам чыгаруучу тарабынан бир деңгээлдик соттук контролдоону орнотуу аркылуу камсыз кылынган. Апелляциялык даттануу мөөнөтүнүн калыбына келтирип берүү жөнүндө өтүнүч боюнча чечимди даттануу апелляциялык инстанция менен токтотуу соттук тутумду анча маанилүү эмес иштер менен алек болуусунун кыйла көбөйүшүнө алып келиши мүмкүн. Ошондой эле жоопкерчиликтен качууну көздөгөн жактардын укуктун кыянаттык менен пайдалануу учурлары кескин түрдө көбөйөт. Бул өз кезегинде кылмыш жоопкерчилигинен кутулбоо принцибин камсыз кылууну кескин түрдө татаалдаштырат. Бул өлкөдөгү мыйзамдуулуктун жана укук тартибинин жалпы абалын сөзсүз таасирин тийгизбей койбойт. Жогорудагы эске алуу менен Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 403 беленесинин 4 бөлүмү Кыргыз Республикасынын конституциясына карама каршы келбейт деп эсептейбиз. Кадырбек Мусаевич, сурооңуз барбы? Менде бир суроо бар. Акырында айтып кеттим. Немен микрофонду күйгүзүп алыңыз. Урматтуу башкы прокуратуранын өкүлү. Менде бир эки суроо бар да эми азыр. Эми силер эми айыптоочу болуп сотко катышасыздар, прокуратура. Мен атайын сизге багыттап кеттим эле, сиздин өкүлүңүз прокурор боюнча комментарий. Мен комментарий бербейм. Бербейсиз. Хорошо, макул. Эми экинчиси айттыңыз, азыркы эгер менин жазган өтүнүчүм өтүп кетсе, значит өлкөдө башаламандык пайда болот. Туурабы? Туура. Эгер 403 предметтин талашы болгон 403 берененин 4 бөлүмү урматтуу Кыргыз Республикасынын Конституциялык соту Конституцияга каршы келет деген чечим кабыл алса, Кыргыз Республикасында башаламандык пайда болот. Ушундайбы? Сиз мындай маңызын туура түшүнсөңүз, Кыргыз Республикасында башаламандык болот деп, бул жерде андай болбой койбойт деп эч ким айта албайт. Сиз да айта албайсыз. Себеп дегенде кылмыш жоопкерчилигинен кутулуунун бирден бир максаттарын издегендер азыр көп чынында. Айыптоо өкүм кабыл алынып, ошонун жазасын аткаруудан качкан соттолуучулар да көп. Анда биз Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунда отурабыз да, туурабы? Ооба. Биринчи инстанция 2 же 3 эмес да. Азыр бул жерде Конституцияга каршы келеби, келбейби деген маңызды. Каршы келбейт деп айтып атпайбыз. Каршы келбейт. Силер айтып атасыңар каршы келбейт. Биз каршы келет деп атабыз, туурабы? Ооба. Биз жүйөлөп атабыз да. Если кабыл алса, бул каршы келет экен деп Конституциялык соту кабыл чечим чыгарса, значит Кыргыз өлкөсүндө башаламандык пайда болот. Сиздин башкы прокуратуранын сиз экөөбүз Конституциялык соттун чечимин талдай албайбыз. Кандай кабыл алынса ошондой аткарабыз. Сөзүңүзгө Сурооңузду тактап бериңиз. Андай сөз деле айтылган эмес бул жердечи. Менде Кадырбек Мусаевич.
Өзүңүздүн маселеге тиешелүү, өзүңүз коюп аткан маселе. Суроо бериңиз, макулбу? Сурооңуз жокпу? Жок. Урматтуу судьялар, жоопкер тарап сурооңуздар барбы? Суроо жок. Микрофонго жооп берип койгула. Суроо жок. Суроо жок. Урматтуу судьялар, суроо барбы? Жок. Отуруңуз.